Бегимай Карипбекова Армани менен иштешет. Бул тууралуу Бегимай өзүнүн Facebook баракчасына модель тармагында эмгегим өз жемишин бере баштады. Эми мен Emporio Armani'нин моделимин. Рахмат Кудай деп жазган. Бегимай Карипбекова Кыргызстан сулуусу 2017 конкурсунун жеңүүчүсү. 2016-жылы Шри-Ланкада өткөн интерконтинентал сулуусу эл аралык конкурска катышып, 15 сулуу кыздын катарына кирген. Азыр мынтип моделдик бизнеске ийгиликтерге жетишип келет. Булак Аргумент KG. Асел Кадырбекова кызынын жүзүн эмнеге көрсөтпөгөнүн айтты. Жылдыздуу жубайлар Нурлан Насип менен Асел Кадырбекова кызын атап Instagram баракчасын ачып, аны байма-бай өздөрүнүн баракчалары аркылуу жарнамалап келишет. Ал баракчада катталуучуларынын саны 27 миңден ашып, Асел айым өзү колдоноорун айткан. Кечээ бул баракчага Асел Кадырбекова кызы менен түшкөн сүрөтүн жүктөп, чоңдордун сөзүн угуп, кызыбыздын жүзүн коомчулукка көргөзбөй келебиз. Дүйнөлүк жылдыздар наристелеринин сүрөтүн акчага сатышат экен. Сиз да балдарыңыздын жүзүн ар түрдүү быйтыкчалар менен жашырасызбы? Деп катталуучуларына суроо салды. Жумурткадан кыр издеген хейтерлер дароо өз иштерине өтүп, сен да кызыңдын сүрөтүн саткың келип коңгуроо кагып баштагансың го десе, айрымдары кызыңдын сүрөттөрүн фейк баракчаларың аркылуу көрүп эле жүрөбүз деп талкууга алышууда. Булак Аргумент KG. Мирбек Атабеков атын колдонуп, жагымчыл темаларды жазбоону журналисттерден суранды. Жайнагүл Такенова бүгүн Мирбек Атабеков журналисттерден өзүнүн атын, үй-бүлөсүн колдонуп, жагымчыл темаларды жазбоону жана ошол аркылуу упай топтогонун суранды. Бул тууралуу ал социалдык тармакта жарыялады. Ырчы катардагы жаран катары Кыргызстандын өнүгүп өсүүсүн колдоп, жемкорлукка каршы экенин белгилейт. Мен эчкимдин позициясын колдобойм. Келечекте дагы эч бир партияга, шайлоого талапкерге дагы колдоо көрсөтпөйм. Мен саясатчы эмесмин, жоңанды жаранмын. Менин атымды колдонуп, жагымчыл темаларды жазбоону суранам. Кеп тынчтык митинги жөнүндө болчу дейт ал. Буга чейин Мирбек Атабеков жана бир катар шоу-бизнес өкүлдөрү Азаттык радиосунун Бажы тармагындагы коррупция боюнча иликтөөсүнөн кийин өз баракчаларына жемкорлукка каршы пикирин билдирген пост жарыялашкан. Айрым массалык маалымат каражаттары алардын Бишкекте өтө турган митингге чыгарым жазып чыгышкан. Бирок шоу-бизнес өкүлдөрү бүгүнкү акцияга катышкан жок. Булак Барометр KG.